Коңшу мамлекет башчылары Кыргызстанга келишти. Жардыргыч зат сакталган жай табылды. Унаа башкара албай калып каналга түшүп кетишти. 3 өспүрүм каза болду. Казакстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын президенттери Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон жана Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга келишти. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Конокторду Ысык көл эл аралык аэропортунан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алды. Коңшу өлкө лидерлери Кыргызстанга бүгүнкү Чолпон Ата шаарында өтө турган Борбордук Азия мамлекет башчылары менен Европа кеңешинин президентинин экинчи жолугушуусуна катышуу үчүн келишти. Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектисинин боюндагы жеке менчик объектилердин тосмолору алынат. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Тазалык муниципалдык ишканасына Айтматов проспектиси менен Масалиев көчөсүнүн кесилишиндеги контейнерлерди көчүрүп бошогон аянтчаны көрктөндүрүү тапшырылды. Бишкек башкы архитектура мекемесине жана муниципалдык менчикти башкаруу департаментине бир жума ичинде Айтматов проспектиси менен Абдрахманов көчөсүнүн кесилишиндеги жер тилкесин жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу тапшырылды. Баткенде Жапон технологиясы менен экологиялык жактан таза 42 продукция чыгаруу пландалды. Мындай мүмкүнчүлүктү президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев Япониянын Жайка агенттигинин өкүлдөрү менен болгон жолугушуусунда талкуулаган. Жайка агенттигинин бир айыл бир продукт долбоорунун алкагында 2023 жыл ичинде 42 продукция чыгаруу пландаштырылды. Бул азыктар экологиялык жактан таза, натуралдуу, уникалдуу продукциялар болууга тийиш. Азыркы учурда Баткен облусунда бир айыл бир продукт долбоорунун 24 өндүрүүчүсү бар жана алар продукциянын 44 түрүн өндүрүп сатыкка чыгарышты. Алар кургатылган өрүк кагы, өрүк компоту, сиробу, өрүк данегинен даярдалган косметикалык май жана скраб, желе, мармелад, токочтор жана башкалар. Андан сырткары Баткен бренди болгон күрүч жана килем боюнча дагы маркетинг чаралары жүрүп жатат. Бишкек шаардык соту туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун жетекчиси Елена Калашникованы камакта калтырды. Бул тууралуу соттун басма сөз кызматы тастыктады. Елена Калашникова 22 июлга чейин УКМКнын убактылуу кармоочу жайында болот. 22 апрелде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан аталган фондко кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козголгон. 28 апрелде Елена Калашникованын үйү УКМК тарабынан тинтүүгө алынган. Ал эми 18 майда атайын кызмат Калашникова жана фонддун вице-президенти камакка алынганын билдирген. Ош облусунун Өзгөн шаарынын четинде ок дарыларды жана жардыргыч заттарды сактоочу жай табылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка ылайык аталган жайдан 8 дана граната, 6 дана модернизацияланган бирдиктүү кол гранатасынын сактагычы, 114 дана 5,45 мм калибрлүү патрондор, 46 дана 7 мм калибрлүү патрондор, 1 дана 9 мм калибрлүү патрон жана 1 дана 7 мм калибрлүү гильза алынды. Табылган ок дарылар боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалды. Азыркы учурда бул жашыруун жайга тиешеси бар адамдарды аныктоого багытталган ыкчам издөө иш-чаралары уланууда. 1 июндан 2 июнга караган түнү Кара Суу районунун Озгур айылында жол кырсыгы катталып, 3 өспүрүм каза болду. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык айдоочу Honda Fit үлгүсүндөгү унааны башкара албай, жол боюндагы каналга түшүп кеткен. Натыйжада кырсыктан айдоочу жана 2 жүргүнчү каза болгон. Алгачкы тергөөнүн маалыматына караганда айдоочу атасына таандык болгон унааны үйдөн уруксатсыз айдап чыккан. Учурда бул факты боюнча тиешелүү текшерүү иштери башталды. Ош облусунун аймагында жер титрөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, жер титрөө бүгүн саат 10:19 катталып, очогунда күчү 3 балга жеткен. Жер титрөө Чоң Алай районунун Бордөбө айылында 2,5 балга чейин сезилген. Жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок.